кантип Аллахка кайра кайтса болот, намаз окуйм деп эле окуй албай, тура албай жатам дейт. Пенде биз алсызбыз. Анан пенде өтө мындай бир пенденин табиятында сөзсүз алсыздык, сөзсүз бир мындай катылган. Ошол себептен өзүбүздүн күчүбүзгө ишенбестен Аллахтын кудуретине таваккел кылган жакшыраак болот. Фаида азамта фатаваккал алаллах. Кур'ан-ы Каримде бир нерсени бекем ниет кылсаң, Аллахка таваккел кыл дейт. Биринчиден бекем катуу ниет кылыңыз. Жүрөгүңүздөгү ниет бекем болбогон себептен намазга тура албай жатасыз. Аллах Таала мен баарыбызга жардам берсин. Жүрөктөн катуу көксөп, катуу кааласаңыз, бекем чечим чыгарып ниет кылсаңыз, Аллах Таала өз күч кубат берет. Анан ошо намаз окуганын сооптору кандай, окубаса баягы эч кимди коркутуунун кереги жок, окубаса жоопкерчилик кандай, күнөөсү кандай, ошол нерсени көбүрөөк окуп, аяттарды, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошого намаз тууралуу келген хадистерини, анын соопторуну көбүрөөк окусаңыз, кадимкидей намазга болгон сүйүү сизде пайда болот, ойгонот. Анан үчүнчүдөн ла хаула ва ла куввата илля билля. Аллахым ибадатка дагы белсенүүгө өзүң жардам бересиң, күнөөнү калтырууга, илешпөөгө дагы өзүң бир көмөк бересиң деп ла хаула ва ла куввата илля биллахты көбүрөөк айтыңыз дагы. Анан намазган чөйрөнү түзүңүз. Кудай таалам иншалла ошо өзгөчө эртең менен Аллага жалбарыңыз, намазган чөйрө күтүңүз. Кудайым аларга жардам берет. Кудайым буйрса, алар аркылуу сизге бир Аллах таалам жардам берет буйрса.